Amerikanın авиа базасын 20 жыл мурда эле Бишкектен кубалап чыгуу идеясын мен көтөргөм. Болбосо кечээ Иран бизди өстө ракеталарды атмак. Бишкектин тең өртөнүп жатмак. Өчүрүп жүрмөксүңөр баарыңар, ыз жол. Далили мына, көрдүңөр далили мына, интернетте турат. Мына Иран деп жазып турат, ошондой эле мына берде турат, фотографияда Иран деп турат. Биягында турат Иран деп. Иран атса эмне болот деп айткам ошондой эле. Дальновидность кылып айткам. 150 000 кол топтогон мына жерде турбай, 150 000 кол топтоп, ошо менен өткөзүп өкмөткө, давай кууп чыккыла деп. Идеяны мен түрткөм 2008 жылда. Кечээ өзүңөр көрдүңөр. Америка менен Израиль кычаштык кылып Иранга кол салышты. Ну Иран долгу не остался. Өз территориясынан туруп Израильди бомбалады, ракета менен аткылады. Баллистикалык ракеталар менен БПЛар менен аткылады. Израильди андан тышкары ошол Американын авиа базалары жайгашкан Катарды, Сауд Аравиясын, Иорданияны, Кувейтти, Бириккен Арабтар Эмиратын, Дубайды кошуп туруп талкалады, көрдүңөр. Американын самолет ташыган чоң корабльдарын талкалап таштаган жана Ближний Востоктогу болгон бай дөша, Сауд Аравия, Катар, Иордания ошогошон, Дубайга окшогон эжели гүлдөп турат дегенди. Ошончо талкалаган Иран Кыргызстанды аяп коймок эмес. Бери жагы бир 100 ракета учуп келмек. 100 ракета учуп келмек Кыргызстанды Бишкекти көздөй. Анан пипец сему хана болмок. Ошентип 20 жыл мурда менин патриоттук кыймылым жомарт деген 150 000 кол топтоп, мына мен жазып турбай, 150 000 кол топтоп интернетте турбай мына. Өкмөткө тапшырганбыз. Буга чейин унча албай турган Бакиев ошол замат жүгүрүп барып Москвага, Медведевке ошо келсе президент налып баштайт. Биздин Иванов деген гражданинди Американ солдат атып салды деп. Ошо менен инициатива башталат. Америкалык базаны чыгаруу деген. Бирок кийин жерден Бакиевдин ач көздүгү жеңип кетип, Максимдин мегимесин айтор, ач көздүгү жеңип кетип. Авиа базаны аябай чоң сума акча алышып, анан калтырып коюшат. Бакиев кеткен соң 2013 жылы Путиндин кысым астында Атамбаев мажбур болот, чыгарып жиберет базаны. Парламентке салып. Анан силер ойлогола беле Атамбаевдин кыйындыгынан болгон экен деп. Апайсы кезинде ал каршы эмес болчу, наоборот, ал мен урушкан. Сен неге авиа базага каршы сүйлөп атасың деп. Акча чөтпөй бизге деген. Анан ушу Атамбаевга кишишенеби? Бул болбосо эркек кишинин айтар сөзү, не то что президент, эсиңердеби? Атамбаев деген апайсы кезинде мынтип айткан. Интернетте илинип турат. Мен президент болуп калсам, президент Назарбаевдин бутуна жыгылсам дагы Каркыланы кайра Кыргызстанга алам деп. Кийин президент болду, Каркыланы совсем унутуп калды. Назарбаев баш болуп бардык казактардын башларына уу тилин агытам деп. Ошо кезде премьер-министр Касым-Жомарт Токаев муну Атамбаевди шизофрен, жинди деп айткан сөзү азырда интернетте илинип турат. Алдын ала көрө билбеген биздеги регионалдуу саясатчы, тупой саясатчылардын кара жерге кирсин. Бакиев Атамбаевдардын мысылдары кара жерге кирсин. Могу эмне болуп бүтмөкчү? Иран, Израиль, АКШ террористи эмне болуп бүтмөкчү? Менин божомолумда эме болуп тургула. Булар Ормузский кысымды буйт 33 километр экен. А жерде дүйнөлүк газдын 40%, дүйнөлүк бензиндин 30% өтөт экен. Болгон корабльдардын баары ошактан өтөт экен. Анан булар уже кече бууп салды. Бул деген пипец хана всему, в первую очередь Америка деген сөз. Понимаете, аякта бензин кымбаттайт. Бензин кымбаттаган соң эли көтөрүлөт. Промежуточный выбор деген балекет бар булардын башат аткан системасы. Ушул күзүндө. И Трампка, республиканцыларга удар болот бул. Удар болот дагы ошо менен
Yandan тышкары бүт дүниежүзү Европаның башы отурат, нөлгө отурат. Россияга келишет жалдырашып. Ошо энергияны носительдер үчүн. Ошо бир контроль эткенде Иран. Дүйнөлүк мындай 40% энергия носительдерди булар контроль эткен. Ормузду бүттү кысып койду. Кечеде бул кысты уже, болду, жапты. Бу жерден бар Иран жеңет. Айтпа дерсиң, Иран жеңет. По-любому. Ракета жагынан дагы, саясат жагынан дагы, кыскан жагынан дагы Трамп жеңбейт. Жөөт эврелер жеңбейт каршы калган. Бу жерде Иран жеңет. Айтпа дерсиңер. Асуда тиги илгери Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадистер дал келип атат. Акыр кыямат аз калды. Акыр кыяматка даярдангыла. Акыр кыяматтын алдында ушул дал ушул кырылыш Ирандан чыгат деген, Исфахандан 70 жөөт чыгат деген, Магди келет деген, имам Магди. Иисус Христос түшөт. Ошо чоң кырылыш болот, анан акыр кыямат келет. Так что акыр кыяматка даярдангыла. Тозокко түшүңөр, тозокко даярдангыла. Бешке түшүңөр, бешке даярдангыла.